ар бир комнаталарда экиден койкаларды койдук. Матрас, одеяло, простыньдарын ар бирине мындай тумбаларды коюп берип, бардык эки этаждуу корпустардын электричестволорун, канализация, сантехникаларын жазып атабыз. Азыр учурда да бул уже биздин келген жарандарды кабыл алууга даяр болгон эмелер. Бул жен болсо комната отдыха болуп калат. Бул жакка холодильниктерди, сууларды коюп бердик, телевизор, андан тышкары душевойлорго автомат машинелер коюлган ар бир корпустарга. Өздүк курам күчү менен иш-чаралар алып калып атат. Ушу электричестволор дагы өздүк курамдын балдар өздөрү тартып атат. Биз ушул обсервацияда жатканыбызга бүгүн 6-күн болуп жатат. Буюрса бардык шарттар жакшы. Анткени баягы түшүнүп жатабыз, азыркы өлкөбүздө чоң кырдаал болуп жаткандыктан бул баарыбыз үчүн бирдей мыйзам баары үчүн бирдей го. Ким кандай статуста ээ болбосун. Ошондуктан бизде болгон каражаттарды баары жетиштүү. Буюрса бул жактан деген бардык кызматкерлер бизди жакшы мамиле кылып, жакшы карап жатышат. Башында ооба бир аз жаңы келгенде даярдык болбой калгандыктан биз бир топ нерсе сурандык, ушулар керектүү нерселер депчи. Анткени баягы биз деле өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кооптондук, албетте туугандарыбыз үчүн да кооптондук, корктук. Анан Кудайга шүгүр баарына рахмат айтып кетмекчимин биринчи кезекте. Анткени бизге көптөгөн нерсе керектүүлүү болду. Ошол эле мисалы суулар, антисептик деп коет баягы кол тазалагандарчы. Ошонун баарын сурасак байкер алып келип беришти. Бардык жашоого керектүү нерселердичи. Буюрса мынакей 14 күн деп бул биз толук түрдө эч кимге каршы эмес. Буга деген баягы биз кетебиз, аны үйгө барам деген адамдар жок. Ооба башында болду бир аз, бирок азыр баары эле туура түшүнүп, туура кабыл алып, ошо 14 күн бою ошол жака өтүүгө даярбыз. Biz деле ызы-чуу болдук, тиги жок, бул жок деп. Анан айла жок, баарын жасап беришти. Кудайга шүгүр. Азыр жакшынакай эле карантинди, элибизди, бир туугандарыбызды ойлоп, ошон үчүн карантинден өтүп атабыз. 14 күн эми мне думается, жатса болот. Шарттар кандай болот? Шарттар эми жакшы эле. Тамагын берет. Канча күндө бир текшерүүдөн өтүп атасыңыз? Күнүгө эрте менен температура келип теңшерет, кечинде эсе теңшерет. Анализ алып кеткен, жакшы чыкты анализибиз. Эми мына бир жумадан кийин дагы алабыз дешкен. Эми ошону күтүп отурабыз. Кудайга шүгүр, жакшы баары болсо үйүбүзгө кайтабыз деп. Коронавирус оорусун жайтылбоо максатында штаб түзүлгөн. Ошол штабтын буйруктары менен биз ушул мурунку американецтер турган Ганси авиабазасында 11 барак дайындаганбыз. Биздин Кыргыз Республикасынын жарандары, чет өлкөдөн келген жарандарды жайгаштыруу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушул жатаканалардын бытовые условия дейт. Ошону жашоо тиричилиги боюнча, жакшыртуу боюнча маселелер коюлган. Ошону күнү түнү биздин кызматкерлер аткарып, жашоо шарттарын оңдоо үчүн иштерди алып барып келатабыз. Түшүнөбүз, эми карантинный зона бир аз айырмаланат. Гостиницадан же турак жай үйлөрдөн аябай эле айырмаланат. Ошол айырмаланганын себеби бияк карантинный зона, изоляция. Карантинный зона ачылгандан бери бизде 625 адам келип бияктан кароодон өттү. Азыркы маалда бизде 250 адам жайгашып жатат.